Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Бүгүн Кабар агенттиги кыргыз тилине мамлекеттик тил статус берилгенине 30 жыл болгонуна байланыштуу тегерек стол уюштуруп жатат. Биздин студияга келген коноктор тил маселесине тыгыз катышып, ошол маселелер менен аркалашып жүргөн адамдар. Мен ошолорду бир четинен тааныштырып коеюн. Жанымда отурган карындашым Ибраимова Гүлнара, Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун бөлүм башчысы. Ишекеев Назар Кулшекеевич, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы. Жана Мээрим Көлбаева, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун бөлүм башчысы болот. Куш келипсиздер. Быйыл өзүңүз мына билесиз, сиз иш чараны өзүңүз көптөн бери аркалап жүрөсүз ушул иште. Бул кыргыз тилине биз айтып атабыз 30 жыл болду деп атабыз. 30 жылдын ичинде көп иштерди мына жасалды, жакшылык иштери баягы алдын эле эл алдына көрүнүп турат. Ошого карабастан сиз мына аркалап жүргөндө сизден баштасак сөздү. Ушул иштин сиз ичинде сыртындагы жакшылап билип калдыңыз. Ушул тилдин өнүгүшү, өсүшү, көйгөйлүү маселелери чыгып атат. Чындыгында ошол жөнүндө бир токтолуп кетсеңиз. Эми абдан туура белгиледиңиз. Бул 30 жыл деген өзү мындай бир тарыхтын мерчемин алып караганда бир тамчы. А бүгүнкү күн менен алып караганда бул бир муундун өмүрү. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, баягы кеңеш доорунда кайра куруунун шаң шарапаты менен улуттук резонанстар жүрүп, улуттук аң сезимде олуттуу салмактуу өзгөрүүлөр пайда болгон. Өзгөчө бул сыяктуу окуялар Балтика боюндагы өлкөлөрдө ыкчам тез жүргөн. Ошолордун таасири менен биздин республикадагы жада демократиялык ой жүгүртүүлөрдүн агымы келген. Ошонун кырдаалда кыргыздын интеллигенциясы, адабий маданий коомдук ишмерлери, өзгөчө жаштар бул демилгени көтөрүп, ага саясий өңүт берип аракет кылышкан. Ошол жагдайды, ошол мезгилдеги коммунисттик партияда туура түшүнүп, бул окуянын башка өңүткө өтүп кетиш үчүн алдын тосуп, анан тил маселеси боюнча атайын комиссия түзгөн. Ошол комиссия акыры жүрүп отуруп, тил жөнүндөгү мыйзамды иштеп чыгууга жетишкен. Бул биздин элдин жалпы улуттук аң сезимин ойготкон, ошол эле мезгилде эркиндикке, азаттыкка умтулуусунун алгачкы чабалекейи болгон. Ушул окуядан 2 жыл өткөндөн биз колубузга азаттыкты алдык, күн корсу мамлекетке ээ болдук. Бул биздин кайталангыс зор байлыгыбыз. Бирок ушул жылдардын аралыгында татаал процесстер жүрдү, коомдун өзүндө. Алгач партиянын учурунда, совет доорунда мамлекеттик ишке ашыруу боюнча баардык мекемелерде республика боюнча иштиктүү пландар бекитилип, акча каражаттар бөлүнүп, ыкчам тез иштер жүрө баштаган. Бирок кеңеш доорунун кыйрашы менен тил чоң көйгөйлөргө кабылды. Материалдык жактан дагы, техникалык жактан дагы, жалпы саясий өңүттөн алганда дагы татаал процесстер жүрдү. Эсиңизде болуш керек, ошол Кыргыздын алгач конституциясы кабыл алынып аткан мезгилде дагы тил маселеси көтөрүлүп, ошондо мамлекеттик статус катары тилди киргизип, ага жанында эл аралык байланышта тил боло алабы, орус тилинин тагдыры маселеси курч коюлган. Бул саясий мезгилге байланыштуу. Азыр мындай карап отурсам, ошо тил маселесин чечүүнүн 2 чоң каражаты бар экен. Биринчиси бул демократиялык каражаттар. Биз ошол жолду тандап алдык. Ал эми дагы бир каражат бар экен, бул авторитардык, тоталитардык ыкмаларды колдонуу. Ушул ыкмаларды колдонуп, акыбалы бизден да начар эле казактар бир кыйла абалды түздөп алышты. Эми бизде дагы өзүңүз жакшы билесиз, иш такыр токтоп калды, жүрбөй калды деген ой болбош керек. Үзгүлтүксүз, тынымсыз, план ченемдүү иштер жүрүп атат. Бирок коом күткөндөй, жалпы эл каалагандай секириктер жасай алган жокпуз. Ал абдан диалектикалык негизде эволюциялык жолду башынан өткөрүп жатат. Бир топ маселелер чечилди.
бир топ маселелер алдыда турат. Бирок бир нерсени мен ачык айтып коюшум керек. Тилдин ээси эл. Ал элдин колунда. Элдин өзүнүн аң сезими ойгонуп, өзүнүн тилин ыйык көрүп, тумарындай тутунуп, аны колдонуу чөйрөсүн тынымсыз өркүндөтүп турбаса, бул көйгөйдөн, өнөкөт ордон чыга албайбыз. Экинчи, тилдин тагдыры үй бүлө институтунда, эне мектебинде чечилет. Эгерде биз балдарга үй бүлөдөн эне тилин үйрөнтүп, талим тарбия берип, улуттук баалуулуктарды акылына, жүрөгүнө, дилине отургузбасак, бул кырдаал бизди көпкө чейин кыйнайт. Демек мен ишенимди айта алам, тил элдин колунда. Ал бир мекеменин же бир окумуштуунун тилчилердин колунда эмес. Ошондуктан биз бул маселеде баардыгыбыз бир жакадан кол чыгарып, бир жеңден баш чыгарып, алдыга жылышыбыз керек. Биз жөн гана карап турган байкоочу болбошубуз керек. Биз жөн эле сын айтканга маш болбошубуз керек. Ар бирибиздин жоопкерчилигибиз мойнубузда турат. Үй бүлөдө мен эмне кылып атам? Баламды кыргызча үйрөттүмбү? Кыргыз тилин билеби? Кызымдын акыбалы кандай? Неберем эмне болуп атат? Уул кызымды кыргыз мектепке бердимби деген суроолорду адам өзүнө бериш керек. Анда ошондой жооп бере алса, анда көп түкүрсө көл болот дейт, тил көтөрүлүп кетет. Азыр бүгүнкү күндө өлкөдө бул маселени чечүү боюнча саясий ишеним бар. Моралдык колдоо бар, экономикалык колдоо да бериле баштады. Ошон үчүн биз ишенимди ар бирибиз чечкиндүү кадамдарга жасашыбыз керек. Назар Кошекей, сизге бир дагы суроо да. Мына бул соц тармактарда көрүп атасыз, ар кандай адамдар жазып атпайбы? Эгерде биз тилди өзүңүз айткандай экиге бөлсөк, бул бир ооз эки түрүндө жана жазуу түрүндө өтүп атпайбызбы? Жазуу түрүндө биз сабатсыздыкты көрсөтүп атабыз, өзүңүз көрүп атпайсызбы? Кандай каталар кетип атат. Бул сабаттуулукту кайрадан ордуна коюш үчүн биринчиден эмне керек? Абдан туура белгилеп жатасыз. Бул маселени мындай бир дүңүнөн карабай, бул маселени бир тарыхый, аналитикалык негизде маани беришибиз керек да, талдоо маанисинде. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына жанында кесипкөйлөрүм отурушат. Кыргыз тили дээрлик кеңеш дооруна чейин ооз эки формада өнүгүп келди. Ал өзүнүн гүлдөө доорун башынан өткөрдү. 70 жыл биз иш кагаздарын негизинен орус тилинде жүргүздүк. Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча бизде мындай бир калыптанган, ретке түшкөн күчтүү салт жок. Муну мойнунга алыш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө көйгөйлөр жок эмес. Жалпы адам баласынын өнүгүшү мындай бир тарыхты бир талдап көрүш керек да. Биз тарыхтын кайсы өңүтүндө турабыз, кайсы жердебиз дегибиз деген суроону жооп табышыбыз керек да. Мен ошон үчүн бир эки баалыкка токтолуп кетейин да, түшүнүктүү болуш үчүн. Адам баласынын өнүгүшүн аныктаган көптөгөн баалыктар бар. Ошол баалыктын башында билим берүү турат. Билим берүү мына ушул күнгө чейин 4 революцияны адам баласы башынан кечирди. Биз ошол 4 революциядан негизинен четте турдук. Көчмөн этнос катарында. Ага биз кеңеш доорунун мезгилинде гана жооп бере алдык. Адам баласы биринчи билим берүү тармагында революцияны мындан баштаган. Ата эненин ордун профессионалдуу кесипкөй мугалимдер алмаштырган. Бул бизге 1800 жылдын аягында эле келди. Массалык түрдө башталгыч диний мектептер ачылды, услыйжа мектептер ачылды, анан орус түзө мектептер ачылды. Бул 1800 жылдардын акыры, 1900 жылдардын башы болду. Андан кийин кеңеш дооруна келдик, массалык билим берүү системасы башталды. Муну адам баласы эче кыла баштаган. Экинчи революция бул болду. Биз билим берүүнү формасын ооз эки формадан жазуу формасына өткөрүштү адам баласы. Муну дечак өткөрүшкө адам баласы өткөн. Биз ага жанакы мезгилде караң өттүк. Үчүнчү, адам баласы билим берүүнү газетадан баштап
окуу куралын өткөрдү. Бул 3-чү революция болду. Анан да биз 24-жылы баштадык. Алгач жарык көргөн Эркин тоо бул окуу куралы болгон. Учебник, газета болгон. Андан кийин революция бул окуу китебинен, окуу методдук комплекстерден маалыматтын жаңы технологияга өтүү процессин азыр жүргүзүп атабыз. Биздин тарыхыбыз өтө кыска. Көрдүңүзбү? Экинчи бир багыттуу айта кетейин. Ошо биздин азыркы тил маселесине болгон тарыхый, аналитикалык ой жүгүртүүнү тереңдетейин деп атам да. Адам баласынын өнүгүшүн аныктаган эң башкы баалык бул эмне? Бул өнөр жайынын өнүгүшү болот. Ошон үчүн кеңеш доорунун башында эмне үчүн Сталин өнөр жайды өнүктүрүүгө басым койгон? Бекеринен эмес. Адам баласы биринчи жолу 1780-жылы бул өнөр жайын өндүрүшкө киришкен. 1780-жылы. Биз кайда элек? Элестетип көрүңүз. 100 жылдан кийин 1880-жылы адам баласы электр өнөр жайын өндүрүшкө киришкен. Биз кайда элек? Караңызчы. Ал эми 1969-жылы адам баласы автоматтуу өнөр жайын өндүрүшкө киришкен. Биз ошо мезгилде гана, ошонун этегинде гана биз жалпы өнөр жайын өнүгүшүнүн бучкагын илендик. Ооба, ошол мезгилде биздин көркөм дүйнөбүздөгү ошо фольклордук маданияттан келип пайда болгон дүйнөлүк маданиятты өзүнө сиңирген Чыңгыз Айтматовдун доору башталды. Бул биздин чоң ийгилигибиз болгон. Мына бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, босогодо жаңы технологиянын өнөр жайы өндүрүшкө кирип атат. Ага биз аралашып атабыз. Бирок ошол технологиянын тили болуп кыргыз тили иштеп кете алабы? Дагы проблема турат, көрдүңүзбү? Ошондон бул тарыхый маңызды анализ деп көргөндө жанакындай проблемалардын чыгып жатышынын объективдүү жагы басымдуулук кылармын. Субъект жагы азыраак боло тургандыгы жөнүндө ой өзүнөн өзү келип турат. Ошондон жана сиз айткан маселелердин маңызы ошол жактан келатат. Ошол жактан келатат. Биз мындай рухий өнүгүштү, мындай сабаттуулук маселесин революциялык жол менен чечүү өтө кыйын. Аны да көрүп атабыз. Ошондон бүгүнкү күндө сиз абдан туура белгилеп жатасыз, сабаттуулук маселеси курч коюлуп атат. Биз эгемендүүлүккө чыккандан кийин билим берүүдө бөксөрүүлөр болду. Аны оюнга алыш керек. Билим берүүнүн жаңы технологиялары келди. Мазмунду өзгөрдү. Ошондон улам жаңы стандарттар келди. Жаңы окуу программалар иштелип чыкты. Ушундай бир өткүлүү мезгил болду. Чын айтыш керек. Ошол мезгилде балдарыбызга чын айталы ойдогудай билим берилбей калды. Ошол муун бүгүнкү күндө турмуш каралаша баштады. Анан жанакындай өксүктөр, кемчиликтерге баарыбыз күбө болуп атабыз. Сиз айткан социалдык тармактардагы пикирлерде кетип жаткан каталар, иш кагаздарында кетип жаткан каталар бул кокусунан болгон нерсе эмес. Мунун жанагы мен айткандай диалектикалык булагы бар. Буну биз ачык айтып коелу, бир күндө чече албайбыз. Бул убакыт керек. Экинчи фактор бул субъектив фактор. Сабаттуулук бул элдин, инсандын маданияттуулугунун эң башкы көрсөткүчү. Анын күзгүсү. Ошондуктан ар бир жаран, акыл эстүү инсан өзүнүн сабаттуулугу үчүн күрөшүш керек. Эмгектениш керек. Иштеш керек. Интеллектуалдык маданиятын көтөрүш керек. Сабаттуулук маданиятын көтөрүш керек. Ансы биз тигинтип жазып коюптур, бул мынтипка жазып коюптур деп сынчы болуп отургандан пайда жок. Мына өзүңүз биз апрель айында, жок май айында жалпы республикалык жат жазуу өткөрдүк. Ал проблемаларды биз ачык көрүп турабыз. Ошон үчүн бул багытта баардыгыбыз үй бүлө, ата эне, билим берүү системасы бүтүндөй, коомчулук баарыбыз колго алышыбыз керек. Ошондо гана бул кырдаалдан чыга алабыз. Гүлнар Ибраевна, сизге суроода мына мугалимдерди даярдап жатабыз чындыгында. Бул баягы кесип өтө абройлуу десек болот. Мына ушул кесипке мугалимдерге жаштар, студенттер келип окуп атат, билим алып атат. Ушулар азыркы учурда ушулга
катышып ушул баягы кесипке өтүүгө студенттер көппү баягыдай? Экинчи суроом, ушул кесип менен мугалимдер бүткөндөн кийин булар баягы бизче айтканда направлениеден кетеби же айыл аймактарга барабы, же Бишкекте калып эле, же айласы жок баягы акчасы азынан башка жумушка өтүп кетип атабы деген суроо да. Жогоруда Назар Кошекеевич аябай жакшы сонун белгилеп кетти. Бүгүнкү күндө моралдык жактан, нравалык жактан, социалдык, экономикалык жактан баардык тармактан өзгөрүү болуп жаткан учурда албетте мугалимдик кесипке болгон мамиле да өзгөрбөй койгон жок. Чындыгында эгерде бир учурларда класстагы баланын жарымы мен мугалим болом деген ойду айткан болсо, азыр мындай ойдогу балдар өтө сейрек кездешет да, өтө сейрек кездешет. Мүмкүн бул ушул бүгүнкү күндө жана сиз жогоруда белгилеп кеттиңиз, мүмкүн мугалимдин бүгүнкү күндө жанагы айлык маселесинин аздыгы мененби байланыштуудур. Бирок ошол эле учурда жалпы ошентип ойлогону менен өткөндө мен бир фактын айткым келет. Арабаевде окуган студенттер менен жолуккан кезегимде балдарга ушундай суроо бердим. Ушул мугалимдик кесипке мен угуп атам, жанагы упайлары жагынан төмөн болуп калган балдар айла жок келет экен деген ойду угуп атам деген мындай бир сыноо иретинде берилген суроомо ошол бир студент абдан мындай кызарып чыкканча сүйлөдү да, эже жок андай эмес, мен андай пикирге таптакыр кошула албайм. Мен ушул бала кезимен кыргыз тилчи болчу элем, мугалим болгум келчү эле. Мен ошол максатыма жеттим деп ойлойм. Албетте маселе бар, бирок мен максатыма жеттим деген оюн айтканы мени абдан кызыктырды. Андан тышкары дагы бир факты катары айткым келет. Мугалим болуу тилегим деген абдан жакшынакай кароо сынак болуп өттү 11 класс бүтүрүүчүлөрдүн арасында. Мына ошондо катышкан окуучулар эссе жазганда мен эмне үчүн мугалим болгум келип атат. Мына ошону жазганда ошол сабак өтүштү, ошол сабак өтүүдө болгон кыйынчылыктарын айтып отурушуп, айрым окуучулар көздөрүнөн жаш алды да. Биз мугалим сабак өтүп кайра кетсе эле ушунчалык жеңил жумуш го деп ойлочу элек, бирок ушунчалык татаал жумуш экендигин байкадык. Мына ушуга караганда менимче мугалимдик кесип бүгүнкү күндө дагы актуалдуулугун жоготкон жок деп ойлойм. Ал эми экинчи сурооңуз боюнча Бул жана айыл аймактарга биз айыл аймактарына ооба азыр студенттер тапшырып атышат бюджеттик негизде, контракттык негизде. Мына ушулар алдын ала жана сиз жогоруда белгилеп кеткендей атайын багыттамалар аркылуу бөлүштүрүлүп айыл жергелерине кетип атат. Бүгүнкү күндө мен айтып кетер элем, башка сабактар боюнча мен айта албайм, бирок ушул төздөн төз кыргыз тили адабияты боюнча бүгүнкү күндө республика боюнча бош орун жок. Бош орун жок. Бүгүнкү күндө жогоруда кайта белгилеп кетти, бул мамлекеттик тилге болгон маани күндөн күнгө белгиленип келатат. Кадимкидей булга болгон мамлекеттик тилге болгон мамиле, көз караш өзгөрүп келе жатат. Ошондуктан жалпы журтка азыр белгилүү октябрь айынан баштап мугалимдердин айлыгына дагы 30% кошулганы турат. Жана көптөгөн себептерге байланыштуу мен айтар элем, бүгүнкү күндө бош орун жок. Студенттердин албетте баардыгы окуп бүткөндөн кийин баардыгы эле ушул кесипке барып жатат деген айтуудан алысмын, бирок 70-80% мугалимдик кесипке барып атат. Бул билим берүү тармагынын проблемаларын, анын ичиндеги билим берүүнүн каражаты болгон кыргыз тил проблемасын коомдун экономикалык, социалдык көйгөйүнөн бөлүп карабаш керек. Алар бүтүн нерсе. Ошонун ичинде болуп жаткан окуялар деп айтсак болот да тырмакчада. Эң башкы маселе билим берүү тармагында бул мугалимдин макамын көтөрүш керек. Мен бир мисал айтайын. Чыңгыз Айтматовдун баарыбыз окуп чыккан биринчи мугалим деген повесть бар. Ушул повестте элетке бир кешекте тентип кеткен Таштанбектин баласы мугалим болуп келет. Дүйшөн. Ана ошо эл чогултуп балдарды мектепке тартайын деп атса,
аттын үстүндө турган сурай берет. Я дүйшөн, ушу сен мектеп ачам, балдарды окутам деп атасың, аны үчүн сага өкмөт эмне кылат деп. Ал жооп, өкмөт мага маяна төлөйт дейт. Кеңеш доору биринчи айлыгын мугалимге берген. Маданий революция ушундан баштаган. Ошон үчүн ал менин эсимде. Дээрлик 70-жылдарга чейин мугалимдин макамы бардык жерде бийик болгон. Бардык мектептерде калп айтпайын 60-70% эркек мугалимдер иштечи. Анан мугалимдин макамы төмөндөй баштады. Айлыгы реформага учурабады ошо кеңеш доорунда. Анан акырындык менен мугалимдер чарбак өтүп кете баштады. Анткени колхоздо бай боло баштады, совхоздор бай совхоздор пайда боло баштады. Дагы бүгүнкү күнгө чейин ал орунду айымдар басып калды. Анан педагогикада феминизация кубулушу бар. Ошол пайда болду. Баланы үйдөн энеси тарбиялайт, мектептен эжеи тарбиялайт, анан ошол балдарды эр болсоң армияга чакырып көр. Абдан көйгөйлүү маселе. Көрдүңүзбү? Ошондуктан бүгүнкү күндө мектеп мугалимдин макамы Кудай буйрса өйдөлөй баштады. Себеби азыр элет жеринде 3 эле тармакта иштеген киши айлык алат. Биринчиси айыл өкмөтүндө иштеген кишилер, экинчиси билим берүү тармагында иштегендер, үчүнчү саламаттык сактоо тармагында иштегендер эле. Башкалар айлык албайт. Ошондуктан мугалимдин макамы акырындык менен өйдөлүп баратат. Мына жогоруда белгилеп өткөндөй, мына быйыл өлкө башчысы ушундай татаал кырдаалга карабай мугалимдердин айлыгын көтөрөлү деп атат. Республиканын бюджетинин жанакындай акыбалына карай туруп 22% бюджетин билим берүүгө берип атат. Бул келечекке болгон үмүт, тилек. Ошондуктан жанакы көйгөйлөр реттелип баратат. Андай чоң маселени биз мындай бир күндө же бир чакырык менен урамын чече албайбыз. Ага убакыт керек. Чынбы? Ага финансылык каржылоо булактарын табыш керек. Ал каякта? Мына быйыл өлкөнүн президенти абдан жакшы 2-жылга кетти. Талапты коюп атат. Ураанды чакырып атат. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп. Караңыздарчы, мунун философиялык маңызы аябай терең. Бул түшүнүк элет менен жаңы технологияны айкалыштырган. Бул түшүнүк айыл менен цивилизацияны интеграциялаган терең философиялык маңыздагы түшүнүк. Эгерде биз айылдарга өндүрүштү ача алсак, элди жумуш менен камсыз кыла алсак, үй бүлөнүн каржы финансы мулагы туруктуу боло баштаса, анда билим берүүсү өзүнөн өзү оңолот. Анда ата-эне баласынын билим берүүсүнө көңүл бурат, миграция азаят. Андан кийин баласын кружокторго жиберет, ийримдерге физика, математика барып катыш, чет тил үйрөн балам дей баштайт. Көрдүңүзбү? Ошентип акырындык менен көтөрүлөт. Ошондуктан өлкөнүндөгү жарандарыбыздын жумуш орун менен камсыз болушу, үй бүлөнүн экономикасынын оңолушу, өлкөнүн экономикалык оңолушу канчалык тездесе, билим берүү да ошончолук ыкчамдайт. Ошонун контекстинде мамлекеттин дагы макамы, зарылдыгы, колдонуу чөйрөсү кеңейер шексиз. Туура айтасыз. Мына менин үчүнчү мугалимдер жөнүндө кеп козгоп атам. Анткени биз өзүбүз деле окуп башыбыздан өттүк, ата-эне болдук. Менин үчүн баламдын кечке чейинки басып өткөн жолу мугалим менен болуп атат. Биздин баланын экинчи ата-энеси мугалим болуп атат да. Кечинде мен атасы энеси болсок, бул кечке чейин мугалим болуп атпайбы? Бул ошол бала менен арышып, жалышып, ошого билим берем деп жүрсө, биз ошонун эмгегин бир чети жакшы баалабай атабыз да. Эң баалуулук баягы мугалимдин дилинин берилиши, бул дагы мугалимге чоң таасирин тийгизет да. Бул азыркы учурда президенттин койгон талабы, булардын көйгөйүн чечүү маселеси бул абдан туура деп ойлойм. Бир чети мугалимдердин дагы аброюн көтөрүп койду да. Мугалимдердин эмгеги бул ат көтөрүүчү эмгек чындыгында. Мээрим Күлбай сизге дагы суроода, мына сиз өзүңүз Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун бөлүм башчысы болуп иштейсиз. Чыңгыз Айтматов деген кандай киши эле? Биз кыргызда айтат го. Ураным Манас, улутум кыргыз деп. Чыңгыз Айтматовдун мына биз китеп окуу маселесине да токтоло кетеличи. Бизде
китептер, ушу Чыңгыз Айтматовдун китептери дейбизби? Негизи кыргыз тили китептери кандай таратылып жатат? Жана кандай деңгээлде баягы нускалар чыгып жатат? Эми ушунун баары эле китеп чыгаруу, аны окурмандарга таркатуу ишинин баары бул жалпы мындай саясий маселеден да көз каранды да. Назар агай жакшы айтты, жана биздин кийинки жылдары ушу мамлекеттик тилге болгон мындай бийлик тарабынан дагы мындай колдоолор, жакшы мындай өсүп кетсин деген камкордуктар болуп жатат. Ошолордун эң негизгиси катары биз 2015-2020 жылдар аралыгындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук программанын кабыл алынышын атасак болот да. Ушул программанын алкагында ошол Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту бир катар тил комиссиясы дагы бар, билим берүү министрлиги дагы бар, бир катар мындай жакшы иштерди жасап койду. Анын баары баягы көз менен көрүп, кол менен кармай турган жыйынтыктар катары бүгүн көрүнүп калды десек болот да. Алардын эң эле ошо бизге бөлүнгөн баягы тапшырманын негизинде биз Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил Адабият институту бүгүнкү күндө ушу 3 жыл аралыгында Манастан баштап бүгүнкү күнгө чейинки, анын ичинде изилдөөлөр бар, эл адабияты сериясы бар, айтыштар сериясы бар, классикалык изилдөөлөр сериясы бар, сөздүктөр бар, түшүндүрмө сөздүктөр бар, котормо сөздүктөр бар, кыргызча, англисче, кыргызча, орусча, немисче, дуңганча, кыргызча, дуңганча деген сыяктуу мындай сөздүктөрдү түзүү жагынан бир 250-нүн тегерегиндеги китептерди жарыкка чыгарып коюшту. Анан ал китептердин таркатуу жагы кандай болуп атат деген суроо берип атасыз. Анан аны таркатуу жагын Маданият министрлиги, Билим берүү министрлиги, анан ошол тил комиссиясы, анан Улуттук Илимдер Академиясы тарабынан коомчулукка жатат. Бул мамлекеттеги региондук баардык мектептерге, жогорку окуу жайларга, китепканаларга таркатылып атат. Бирок ушул акысыз таратылып атат. Бирок бир көйгөй бар. Ал көйгөй эмнеде десек, ошол китептердин чыккан нускасынын аздыгында болуп жатат да. Мисалы үчүн классикалык изилдөөлөр сериясы деген бир жакшы серия жазадык. Бул ошо адабият болобу, тил болобу, биология болобу, философия болобу, тарых боюнча чыккан. Тетиги 20-кылымдын 20-жылдарынан бери карай классикалык негизде болуп калган изилдөөлөрдүн баардыгын серия катары чыгарып кийинки изилдөөчүлөргө, кийинки окурмандарга тартуулоочу серияда ушулардын аз санда 500 гана нускада чыгып калышы бул өтө көйгөйлүү маселе десек болот да. Эми ушунча каражат бөлүп, эми ушунча деңгээлине чыгып калганына шүгүр кылабыз. Бирок андан ары таркатылышында мындай жалпы коомчулукка жетпей жатканы бул аябагандай көйгөй десек болот. Эми мүмкүн дагы да ушул сыяктуу мындан аркы иштер дагы уланып, мүмкүн алардын баягы нускасын көбөйтүү жагы колго алынса деген жакшы ниетибиз болуп атат. Эми аны келечек көргөзөт го. Жана сиз айтып аткан Айтматовдун чыгармалары окулуп атабы, кыргыз тилинде кандай жетип атат коомчулукка деген маселеге бир токтолуп кетким келип атат да. Бул багытта дагы бул ошо Чыңгыз Айтматов атындагы Тил Адабият институту 2 жылдан бери бир жакшы бир самалыкты колго алып иштеп атышат. Алардын бири былтыр ошо Саякбай Каралаевдин вариантындагы Манас эпосун республикалык деңгээлде бир окуу деген долбоордун алкагында конкурс жарыялап, республиканын айларында жашына, билимине карабай бир конкурс уюштурулду. Ошо кыргызча ошо берилген китептин маани мазмунун жакшы билип, түшүнүү боюнча конкурс жарыяланды. Быйыл дагы ошол окуу долбоорунун алкагында Айтматовдун кылым карытар бир күн, Ак кеме чыгармаларын ошо окуу долбоорунун алкагында ошо республикалык деңгээлдеги конкурс уюштурулуп жатат. Ушул сыяктуу иштер мындай жыл сайын аткарылып, ошо Айтматовдун чыгармачылыгы, жалпы эле биздин көркөмдүүлүктөрдүн мындай кыргыз элине тарашына бир кайсы бир деңгээлде ошол конкурстардын дагы таасири күчтүү болуш керек деген максатта ошол коомдук уюмдар менен жана Дил азык басма үйү менен Адеп Башат коомдук фонду менен биргеликте 300 000 сом байге коюп туруп, ошол китептердин окулушу боюнча конкурстар уюштурулуп жатат. Мен кошчулай кетейин. Ушул улуттук программа боюнча атайын өкмөттүн токтому чыгып, 2014-20 жылдарда мамлекеттик тил өнүктүрүүчү улуттук программа Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинде кабыл алынган. Ошол кабыл алынгандан кийин өкмөттүн атайын токтому чыгып, аткарылчу иштердин индикатору
иштелип чыккан. Ошол индикатор боюнча акча каражаттары 4 мекемеге бөлүнгөн. Эң көп көлөмдөгү акча каражаты билим берүү илим министрлигине бөлүнгөн. Өзүңүз жакшы билесиз, бул башталгыч кесиптик окуу жайларынын, орто кесиптик окуу жайларынын, жогорку кесиптик окуу жайларынын окуу куралдары жок. Мамлекет чыгарчу эмес. Кеңеш доорунда Россияныкын алчыбыз. Эгемендүүлүккө чыккандан кийин бул жүктү мамлекет көтөрө алган жок. Ал мектептин гана окуу китептерин мойнуна алды. Мына ошол маселени чечсин деп акча каражаттар бөлүнүп берилген. Бул ишler алгач 14-15 жылдарда кичине кыйналышты. Анткени жанакы сатуулар жөнүндө жаңы закон кабыл алынып, тендер маселеси күн тарында коюлуп калды. Анан кийинки жылдарда абдан чыгармачылык иштеп, булар кишилер көптөгөн окуу куралдарын чыгарышты. Ошо башталгыч кесип боюнча дагы акча бөлүнүп берилген агенттикке. Бул жагынан ал Гүлнар айым да өзү тереңдетип айтып берет. Экинчи акча каражатынын эң көпчүлүк бөлүгү биздин Улуттук илимдер академиясына бөлүнүп берилген. Мээрим айым ошонун четин айтып кетти. Себеби биздин улуттук көп байлыктарыбыз, баалуулуктарыбыздын баары ошол тиги фонддо жаткан, чыкпай. Ошонун баарын чыгарышты. Манастын баардык варианттарын чыгарышты. Карабайсызбы? Андан кийин кыргыз тилинде жазылган физикадан болобу, математикадан болобу, юридикадан болобу, айтор койчу мыкты кыргыз жазылган эмгектердин баарын быйыл классикалык серия менен чыгарышты. Бул аябай жакшы болду. Анан Маданият министрлигине акча бөлүнгөн. Алар дагы ушу кыргыз акын жазуучуларын чыгарган жашынакай чыгарып атат. А бизге жылына 1 миллион 600 сом бөлүнөт. Ошого бир 16-17 наамдагы китеп чыгарабыз. Классикалык кыргыз адабиятын. Анан дүйнөлүк адабият деп коебуз. Дүйнөлүк мыкты чыгармаларды кыргыз тилинде которобуз. Кыргыз тилиндеги мыкты чыгармаларды чет тилинде которобуз. Мына быйыл Кудай буйрса, Манас эпосун англис тилинде чыгардык. Былтыр Эрайыптын чыгармаларын англис тилинде чыгарганбыз. Ошондой эле жаш акын жазуучуларга колдоо көрсөтүүндө Дүбүлт деген серияны чыгарабыз. Анан бала бакчаларга китептер чыгарып берип атабыз. Анан жанагы нускасы жөнүндө сөз кылып кетпедиби? Бул кырдаалдан эле чыгып атабыз. Себеби өзүңүз жакшы билесиз. 2 жылдан быйыл баарыбыз үчүн өзгөчө жыл, сан ариптештер жылы. Биз чыгарган китептердин баардыгын электрондук варианты интернетте турат. Сөздүктөр бүт баары турат. Мамтил кей сайтына кирсеңиздер, четине пайдалансаңыздар болот. Мына ошол эле Кудай буйрса, булар өзүнүн ортосунда келишим боюнча академия чыккан китептердин баарын электрондук вариантын бизге берет, биз жайгаштырабыз. Министрлик өздөрү жайгаштырып, бизге да берет. Кудай буйрса, бул багытта маселелер чечилди деген терең ишенебиз. Жада калса ошол биз чыгарган китептерди Феномен деген атайын бир фонд бар. Майып балдардын. Ошолор электрондук вариантыбызды бизден алып, жанакыл Брайл арабине салып, майып балдар үчүн дагы технологиясын иштеп чыгышып, алар дагы кыргызча көркөм чыгармалар окуй башташты. Кудай буйрса, бул вакыт иште жүрүп атат. Ошондуктан Кудайга шүгүр колдоо көп нерселер пайда болуп калды. Ошону Кудай буйрса кеңири жайылтабыз. Анан министрликте чыккан окуу китептери боюнча муну өзү Гүлнара дагы азыр айтып берсин. Абдан көп иштер бүткөрүлдү. Абдан көп иштер. Бизде аябай чоң бир проблема бар. Андан кийин Гүлнара баштап кетсин. Мындай бир проблема болуп атпайбы бизде мына Кыргыз Республикасында бир 14% тегерегиндеги мектептер башка тилдүү мектептер. Алардын 3-өө тажик мектеби, 51 өзбек мектеби, 114 орус мектеби. Калган бүт кыргыз тилиндеги мектептер. Ошонун жылына бүтүп келген улан кыздарыбыз башталгыч кесиптик окуу жайын өтөбү, орто кесиптик окуу жайын өтөбү, жогорку кесиптик окуу жайын өтөбү эмне болот? 1-сентябрда сабакты орусча баштап атпайбы? Анткени кыргызча окуп десек окуу куралдары жок. Мына ошону чечип атабыз. Көрүңүзчү? Ошо чечип атабыз. Аны ошону бүтүп чыккандан кийин балдар эмне болот? Же кыргызча сабат жаза албайт, же кыргызча сабатты сүйлөй албайт, же орусча сабатты сүйлөбөйт, же орусча жаза албайт. Мына ушул карамалыкты жоюуга мына ушул министрлик шымаланып киришти. Гүлнара Ибраевна, мен ол жол менен айтып атам, 2300-дөн ашык бир мектеп бар, ошону жана сиз өзүңүз бөлүп кеттиңиз. Анан ойтулуп атпайбы? Ошо мамлекеттик тил кандай деңгээлде баягы өзгөрүү болуп атат, баягы улам өсүп өнүгүп атат. Кыргыз тили кандай өнүгүп жатканы бул биздин баягы окуу китебинен дагы чоң таасир тийгизет. Ошолор маселе кандай чечилип атат? Жогорудагы сөздөрдү улай ушу улуттук программада каралган китептер боюнча айтып кетсем,
Билим берүү министрлигине мектепке чейинки билим берүү мекемелеринен тартып баардык билим берүү деңгээлдери үчүн каралган акча. Башкача айтканда, улуттук программанын алкагында бала бакча, башталгыч класс, ортоңку, жогорку, башталгыч кесиптик, ортоңку кесиптик жана жогорку кесиптик билим берүү үчүн мында стандартта каралган баардык предметтер индикатор катары киргизилген да. Мына ошону чекесинен аткарып келатабыз. Бүгүнкү күндө 199 аталыштагы китеп басылып чыкты. Бала бакчалар үчүн, мектептер үчүн ошондой эле бир баса белгилеп кетишибиз керек. Албетте бала бакча, мектептер китептери чыкты, бирок мында бир маселе бар экен. Бул китептер дегенде окуу китептерин түшүнбөш керек. Мектептер үчүн келгенде, себеп дегенде мектептер үчүн окуу китептерин бизде өзүнчө китеп басып чыгаруу сектору бар, өзүнчө. Ал эми биз улуттук программанын алкагында ошол окуу китебине жардам иретинде усулдук китептерди кыргыз тилинде, физика боюнча, химия боюнча, баардык предметтер боюнча чыгат. Мына ошол мектепке чейинки анан баягы жалпы билим берүү мекемелери үчүн келгенде бизде кичине кыйынчылыктар болду. Албетте мугалимдердин баары жазгыч болбойт экен. Эртеден кечке булар мектепте иштешет. Жазуу үчүн да кандайдыр деңгээлде практик болгону менен мүмкүнчүлүк болуш керек. Сөз импульс менен иштеш керек. Мына ошол жагына келгенде бул ишибиз кичине айрым предметтер боюнча чыкпай калды кошумча. Ошондуктан улуттук программага өзгөртүү киргизип, токтом долбоору бүгүнкү күндө даярдалып, сунушталууга даярдалып жатат. Жумушчу топ тарабынан чечим кабыл алынып берилди. Башкача айтканда, басылмалардан тышкары улуттук программада тапшырма катары программалык продукттарды чыгаруу тапшырмасы берилген. Себеп дегенде жогоруда белгиленди, биз санариптештирүүдө ордуна баратабыз. Чын-чынына келгенде азыр көпчүлүк балдарыбыз интернетте отуруп атат. Ошондуктан программалык продукт жагына кайрадан ушул акчаларды оптималдаштыруу максатында, башкача айтканда, бала бакчалар үчүн мультфильмдерди тартуу кыргыз тилинде, манас эпосунун негизинде тартуу жагына азыр кайра карап атабыз. Ошондой эле балдар үчүн программалык продукт. Мына азыр өзүбүз көрүп атпайбызбы? Кичинекей наристе балдар азыр буту баскан баладан тартып азыр телефон кармап калдык. Көпчүлүк балдар орус тилин үйүнөн эле үйрөнүп чыгып атышат. Чөйрөсү жок эле. Эмне үчүн? Себеби орус тилиндеги программалык продуктлар көп болгондуктан балдар англис жана орус тилинде жакшы үйрөнүп алып атышат, үйүнөн чыкпай эле. Ошондуктан ошол программалык продуктка басым жасоо максатында азыр улуттук программанын акчаларын ошол жакка азыр карап атабыз. Ага жана жогоруда белгилеп кетти, улуттук комиссия тарабынан бал бөбөк деген аталыштагы программалык продукт иштелип чыкты. Билим берүү министрлиги тарабынан атайын башталгыч класстар үчүн ай билим программалык продукция иштелип чыкты. 7 багыт боюнча музыка, сөз өстүрүү жана башка 2 тил, 3 тилде. Англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде. Ошондой эле мектептер үчүн билим булагы деген программалык продукт иштелип чыкты. Бул кыргыз тилди үйрөтүү жаатында бир эле кыргыз тили эмес, башка предметтерди дагы кыргыз тилинде үйрөтүү боюнча бул алгачкы самалыктар болду. Ал эми башталгыч кесиптик билим берүү боюнча бул атайын ошол агенттикке өзүнчө бөлүнүп берилген. Ал эми билим берүү министрлиги орто кесиптик жана жогорку кесиптик билим берүү үчүн китептер чыгарып атабыз. Буну биздин окурмандарыбыз аябай сүйүнүү, кубануу менен кабыл алып атышат. Себеп дегенде чындыгында кыргыз тилинде окуу куралдары жогорку кесиптик билим берүү үчүн жок болчу. Мисалы 3 ирет биз китептердин бет ачарын уюштурдук. Мына кече жакында эле 48 аталыштагы китептин бет ачарын Алпы Усмунов атындагы китепканада белгиледик, агай өзү көп болуп катышты. Мына ошондо буга чейин кыргыз тилиндеги жок китептер чыгып атат. Мисалы бүгүнкү күндө автомобилди айдоону үйрөнүүчүлөр үчүн, жол эрежесин үйрөтүү үчүн китептер, геология боюнча, биогеография боюнча, медицина боюнча бир катар китептердин баары чыкты. Албетте ушул китептерди чыгарууда буну биз айтып келе атабыз. Термин жагына келгенде көбүрөөк кыйынчылыктарга тушуп атабыз да. Себеп дегенде авторлор которуп атканда буга чейин мурда кийин которулбаган
терминдер менен кезигишүүгө туура келип атат. Котормочулар мүмкүн болушунча ошо которгонго аракет кылып атат, бирок ошо кандайдыр бир деңгээлде бизде термин бир жолго коюлбагандыктан аны туура же туура эмес деп айтуу кыйын болуп атат да. Ал эми автор өзүнүн колунан келишинче адис катары аны далилдеп бергенге аракет кылып атат. Албетте бул китептер алгачкы саамалык болуп аткандыктан, алгачкы ирет которулуп аткан китептер болгондуктан айрыкча техника жаатында, курулуш жаатында, архитектура жаатында, ушул китептер агрардык жаатында жана автомобилдер жаатында келгенде ошол терминдердин туура же туура эмес которулушун аныктап далилдеп бериш үчүн биз таяна турган бирдиктүү кабыл алынган сөздүк жок болуп атат бизде. Ошого келгенде бизде бир айрым кыйынчылыктар болуп атат. Албетте бул китептерди кабыл алуу кандай жүргүзүлөт? Биз негизинен ушул ар бир адистик боюнча окумуштуулар кеңешинин чечимине таянабыз. Себеп дегенде билим берүү министрлигинде ошончо адистик боюнча адам отурбайт, комиссияда ошончо адистиктеги адамдарды алып отура албайбыз. Биз негизинен ушул окумуштуулар кеңешинин чечимине, ошол факультеттин, кафедранын чечимине, ошондой эле ички сырткы эксперттердин чечимине негизинен таянабыз. Албетте ушул китептердин чыгышы мындай жакшы көз караш менен кабыл алынып атат. Бүгүнкү күндө ушул январь айында Кут билим газетасына сынак жарыялаганбыз. Ошол сынактын алкагында бүгүнкү күндө 60ка жакын кол жазма келип түштү. Мына бүгүнкү күндө ушул каралып атат. Ошондой эле мына азыркы даярдалып аткан азыр 18 аталыштагы китеп техникалык спецификациясы эсептелип чыгып, наркы эсептелип чыгып, азыр басууга тендерге даярдап атабыз. Ошондой эле 50 китепти карап атабыз. Мына ошол 18 китептин ичинде бир алгачкы саамалык улуттук комиссия тарабынан жанагы Брайл менен дагы чыгып атат деп атат агай. Чындыгында ушул жерде отургандар бардыгы күбө атайын билим берүү мекемелеринде чындап эле мамлекеттик тил маселеси буга чейин таптакыр каралган эмес. Кыргыз тилиндеги китептер жок эсе. Негизинен Россиянын китептери менен окутулуп кетилген, окутулуп жатат бүгүнкү күндө дагы. Ошол алгачкы саамалык катары кулагы начар уккан же болбосо таптакыр укпаган балдар үчүн азыр 6 аталыштагы китеп чыккан турат. Бул биздин ушул тармактагы мындай тарыхта биринчи ирет болуп аткан нерсе деп мен ойлойм. Мына ушул азыр басууга даярдалып жатат. Буюрса, мунун дагы бир ачылышын кылабыз. Себеп дегенде атайын билим берүү тармактарында кыргыз тилин окутуу бул өтө татаал экен. Мисалы, ушул китептерди чыгарыш үчүн биз атайын бир комиссия түзүп, атайын кесиптик билим берүү эмес, жанагы кулагы укпаган, начар уккан же болбосо көзү начар көргөн, акыл эси кем балдар менен иштеген кыргыз тилчилер менен сүйлөшүп көрдүк. Бул абдан кыйын экен. Ошол айрым кыргыз тилчилер кээде ушундай балдарга жеткирүүдө кээде жеткире албай ыйлап ийген учурларым болду дейт да. Себеби бул атайын адистикти, атайын бир дагы тереңдетилген билимди талап кылган маселе. Экинчи четинен бул жерде дайыма орус тилинде окутулуп келгендиктен, көпчүлүгү орус тилдүүлөр болгондуктан, экинчи четинен бул дагы медициналык терминдерге байланыштуу болгондуктан айрым терминдерди которуу абдан кыйынчылыктарга туш болдук да. Ошондуктан бул алгачкы саамалык, албетте айрым кемчиликтер болушу мүмкүн деп ойлойбуз, бирок бул эң алгачкы саамалык. Ошол эле учурда адистер ушул тармакта иштеген логопед болобу, жанагы тифтолог деп коет экен, бир топ адистикте иштегендердин көпчүлүгү орус тилдүү, орус тилинде берилет. Менин ушунда ушул комиссия иштеген учурда, мисалы, логопеддер менен иштөөдө бир ушундай маселеге агай тушуктук. Мисалы, айрым мугалимдер айтат, балдарды жанагы сүйлөө речи, бу дагы кызык маселе болду мен үчүн. Сүйлөө речин оңдош үчүн дейт, бала бир гана тилде сүйлөш керек дейт. Эгерде ошол бала үй бүлөдө орус тилдүү болуп келген болсо, кыргыз эле бала. Демек, анын тилин оңдош үчүн
ал бир эле тилде сүйлөш керек, ага кыргыз тилди аралаштырбаш керек дейт. Ал эми экинчи бир адистер жок, үйрөнө берсе болот деген. Бул азыр дагы талаш тартыш маселе болуп атат да. Бул китептердин ичинен мугалимдер үчүн методикалык усулдук катары 4 китеп кетип атат. Ал эми анын ичинен 2 китеби атайын балдар үчүн. Ошо балдар өздөрү тартып, өздөрү карап, көрүп, иштей турган балдар үчүн 2 китеп чыгып атат. Мен башка берүүлөрдү алып барам, теле берүүлөрдү. Казакстан кыргыздарды чакырып, ошолордун таржымалын сурап, тилин сурадым. Ошол жерде сүйлөп отуруп, баягы көп көйгөйлөр айтылган жок, бирок экрандан сырткары сурадым. Силер кыргыз катары өзүңөрдү эсептейсиңерби? Силер айтты. Биз өз тилибизди унутуп бартабыз дейт. Биз биякта өзгө жерде өзгөнүн тилин сүйлөп атабыз. Анткени бияктын талабы ошондой дейт, Казакстан. Карабайсызбы? Биз ошого көнүп атабыз дейт. Бизди кыргызча сүйлөсөк, баягы кыргызча сүйлөгөндөн уялат кээ бирөө дейт. Балдарыбыз деги эле казак болуп калды дейт. Анан мен бушака келип, туугандар менен таанышып, ушу китеп алып окусам дейт, сүйлөгөн бир дейт. Аны окуган өзүнчө дагы бир болуп атат бизге дейт. Карабайсыңарбы? Жазуу иретинде, сүйлөө иретинде эки эмеси болуп атат. Ошон үчүн биз китептерди алып окуп атабыз дейт. Сизге бир суроодо, Назар Шакеш, баягы катар меңбитат сөздүк жөнүндө Гүлнара уже айтып койду. Макул. Биз иш чараларды, кагаз китептери дейбизби, башынан эле кыргызчага өткөрмөк элек. Ушул аягына чейин аяктадыбы? Эгер аяктабаса, эмне бул бирде эмелеп турат, көйгөйлөр? Терминком мурун бул улуттук комиссиянга берилип, ошол иштеп жүрүптүр. Улуттук комиссиянын өзү бул мамлекеттик кызмат чөйрөсү. Терминком бул илим чөйрөсү. Бул илим. Ошондуктан өкмөттүн токтомунун чечими менен биз академияга өткөрүп бердик. Мына көчө жакында эле өкмөттүн бөлүм башчысынын алкагында сүйлөштүк. Алардын штаттык бирдиктери такталбай аткан, Кудай буйрса такталды. Кудай буйрса жигерди иштей берсек, биз терминдерди Кудай буйрса бирдей деп иштейбиз. Анан эми ошол иш кагаздары эмне үчүн жүрбөй атат? Себептери жанакындай. Бирок бүгүнкү күндө мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө зарылдыктардын системасы кирди. Бул акырындык менен ишибизди ашат. Себеби өкмөттүн 757 токтому боюнча 17 ноябрь айында жарык көргөн быйыл баардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер А2 деңгээлде сертификат алыш керек. Кыргыз тилин А2 деңгээлинде билем деген сөз. Келерки жылы В1 деңгээлиндеги. Ал эми 21-жылы бул токтомду жыйынтайбыз. 21-жылы баардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер А2 деңгээлинде сертификат алыш керек. Ал эмне деген сертификат? Ал ортодон жогорку президенттикке талапкерлер берген сынак. Ал мен кыргызча эркин жаза алам, кыргызча жумуш жүргүзө алам деген деңгээл. Эгер бул сертификаттар жок болсо, 3 ай уруксат берет, кайра тапшырат. Анан эгер ал тага жооп бере берсе, андан кызматтан калуу жөнүндө маселе каралып калышы толук мүмкүн. Мындан тышкары 27 июнда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын демилгеси менен Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам кабыл алынды. Ал кайсы мыйзамдар? Бул жергиликтүү өзүн башкаруу жөнүндө, жергиликтүү депутаттардын статусу жөнүндө, Борбор шаардын статусу жөнүндө жана Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзам. Бул мыйзамга 8 августта өлкөнүн президенти кол койду. 10 күндөн кийин күчүнө кирди. Бул эмне дегендик? Кыргызстанда 453 айыл өкмөтүнүн болсо, ошол айыл өкмөтүнө талапкер болом деген жарандардын тил билүү деңгээли мыйзамга кирди. Алар талапкерлигин коюп атканда колунда В2 деңгээлде сертификат болуш керек. Эгер андай сертификат жок болсо, жергиликтүү шайлоо комиссиялары алардын талапкерлигин карабайт. Кыргызстанда 31 шаар бар. Анын экөө республикалык маанидә, 12-си областтык маанидә, 17-си райондук маанидә. Эгер ошол шаарларга мэр болом деген киши колунда В2 деңгээлде сертификат болуш керек. Эгер андай сертификат жок болсо, жергиликтүү шайлоо комиссиялары алардын талапкерлигин карабайт. Көрдүңүзбү? Мына ушундай зарылдыктардын системасы кирди. Кудай буйрса, бул иш кагаздарын өркүндөтүүнүн эң ыңгайлуу жолу. Бирок фактын айта кетейин. Мынакей Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу
жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттикте мекеменин буйруктары, иш кагаздары 92,3% чыкты. Кыргызстанда жүрүп атат. Кыргызча жүрүп атат. Же болбосо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинде иш кагаздары 100% кыргыз, орус тилинде, эки тилде жүрүп атат. Же болбосо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттикте мекеменин буйруктары, иш кагаздары 100% эки тилде жүрүп атат. Ошол эле мезгилде мекемеге кирген чыккан каттардын пайыздык катышы өтө төмөн. Орус тилинде, расмий тилде. Мына ушул сыяктуу жылыштар бар. Бирок бул биз бир нерсени дайыма айтып жүрөм, ушуну эске алып койсо. Бул тилди табият жараткан. Жаратылышта баардыгы бири менен бири шайкеш окутулат. Флорасы да, фаунасы да. Ошол сыңары биз өлкөдө тилдерди бири-бирине карама-каршы коебуз керек. Алар бири-бири шайкеш, бири-бири толуктап, элибиз, жерибиз үчүн кызмат кылып атат. Бирок биздин алдыбызда турган эң негизги баалуулук мамлекеттик тил, мамлекеттик деңгээлде иштеш керек. Кыргыз Республикасынын иш кагаздары мамлекеттик тилде жазылыш керек. Кыргыз Республикасы мамлекеттик тилде сүйлөш керек. Бул биздин эң башкы баалуулугубуз. Ошол эле мезгилде тил мамлекеттик сырдын булагы болот. Купуялуулуктун булагы болот. Эгерде биздин иш кагаздарыбыз баардыгы мамлекеттикке өтүп кетсе, мамлекеттик сырда бекем сакталат. Ал эми биз дүйнөлүк тилде иш жүргүзүп, биздин сырыбыз да жок калды. Ал эми биздин мамлекеттикте жүргүзүлгөн иш кагаздар жүрүп калса, мамлекеттик сырдын сыртка чыгышы өтө татаал болот. Мындай эске алып коюш керек. Мээрим, кошулуп койсоң жана. Мен ушу агайдын айтканынан улам бир нерсени айткым келип атат. Негизи эле тилдин ушу өркүндөп өсүп, баягы мамлекеттик тил деген статусуна анык жооп беришине ушу талап канчалык бийик болсо, анан ошого жараша кызматкерлерде. Мен мындан 10 жыл мурун, 13 жыл мурун Казакстанда болуп, Албай атындагы китепканасында баягы өзүмдүн докторлук ишимди жазып ошол жерде көп барып калдым. Анан ошол жерде мен бир нерсени көрүп аябай таң калдым да. Жанымда келип, мен кыргызча эле сүйлөсөм, мени жакшынакай эле тейледи китепканада. Жанымдагы кыз келди дагы орусча китептерди баягы буйрутма берди. Аны кабыл алып да койгон жок, караган да жок, тейлебей коюшту да. Ушул сыяктуу бизде мындай мамлекеттик деңгээлдеги талап канчалык күчтүү болсо, тилдин бийик мамлекеттик өзүнүн деңгээлине чыгышына ушу негизги себеп болот го деген ойдомун да. Себеби азыр кайсы жерге барбай, кайсы мекемеге барбай, эми мамлекеттик эмес мекемелерге барасыңбы, кандай жерге барасың, же автобуска түшөсүңбү, баардыгы орус тилинде. Кыргыз тилинде сүйлөсөң мындай таң калып карашат да. Ошол сыяктуу баардык чөйрөдө мамлекеттик тилге карата мындай талап канчалык күчтүү болсо, анан ошол тилдин өнүгүшүнө өзүнүн таасирин берет го деген. Абдан туура айтасыз. Мына жанагы биз киргизген зарылдыктар, эми мүмкүндүк түзүлдү. Эми мына Кудай буйрса мына Гүлнар айым жанымда отурат. 21-жылы жалпы республикалык тестирлөөнүн түзүмүнө кыргыз адабияты милдеттүү болуп кирет. Кайсы мектепти бүтүп атасың, милдеттүү түрдө жалпы республикалык тестирлөөнүн алкагында математика сыяктуу эле кыргыз тил адабиятынан экзамен бересиң. Андан тышкары мектепти бүткөндөр выбор деңгээлде сертификат алып чыгыш керек эми 21-жылдан баштап. Көрдүңүзбү? Мына ушул биздин зарылдыктардын системасы ишке кирип атат. Ал эми илимде киргизгенбиз 3-жылга кетти. Бул жакшы иштеп атат. Мына бүгүнкү күндө илимдин кайсы гана тармагы болбосун, кайсы этностун өкүлү болбосун, аспирантурага кирип жатканда мамлекеттен кириш сунагын берет. Андан кийин диссертациясы талкуудан өткөндөн кийин мамлекеттик тилден кандидаттык минимум тапшырат. Аспиранттар 3 предметтен тапшырат. Өзүнүн предметинен, анан илимдин философиясынан, анан азыр мамлекеттик тилден милдеттүү түрдө. Андан тышкары диссертациясын жактоо коргоого чыгып атканда автореферат эки тилде болот. Кайсы тилдин тармагы болсун? Биринчи милдеттүү түрдө мамлекеттик тилде авторефераты, экинчи расмий тилде. Кудай буйрса илимде бул кадимкидей иштеп, кабыл алынып калды. Эми Кудай буйрса мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө 21-жыл жанакындай айга чейин жетебиз, кабыл алынат. 21-жыл билим берүү системасында жалпы республикалык тестирлөөгө да кирет, сертификаттык система да кирет. Мына быйыл министрлик былтыр буйрук чыгарып, мамлекеттик тил боюнча сертификаты барлар жогорку окуу жайына өтүп атканда артыкчылыкка ээ болот дедиле. Быйыл жаштарыбыздын
көпчүлүгү 5,5 мың бүтүрүүчү өз демилгеси менен келип кыргыз тилинин сертификатын алышты. Алар конкурста артычлык ээ болушту. Кудай буйрса мерчемдер коюлду. Эми ошону Кудай буйрса сапаттуу ишке ашырып алсак, анан ары дагы алдыга жылабыз. Сөзсүз биз мамлекеттик тилди билишибиз керек. Бул абзел. Муну деген мамлекеттик программа бар. Ошону биз аткарышыбыз Биздин конституцияда ачык жазылган. Ооба. Мына ушул жылдардан бери ушул тилди үйрөтүүнүн эл аралык стандарттарын киргизбей келип турбуз да. Эгер ушул эрте кирип кеткенде биз азыр көп көйгөйлөрдөн арылып калганбыз. Эми Кудай ашып азыр да кеч эмес. Мына иштиктүү жигерди киргиздик. Кудай буйрса түшүмү болот. Түшүмү болот. Менин бир эле ушу 30 жылдын алдында бир өтүнүчүм бар. Көрөрмандардан тил денеси эл. Ошондуктан тилди андан тышкары улуттук иденттүүлүктү аныктаган тарыхый тутумду, салт сана, үрп адатты, маданиятты, ата мекен жөнүндө түшүнүктү биз үй бүлөдөн өткөрүп беришибиз керек балага. Ошондо биздин жарандардын улуттук иденттүүлүгү күчтүү болот. Эгер улуттун өзүнүн улуттук иденттүүлүгү күчтүү болсо, анда мамлекеттин пайдубалы, анын да иденттүүлүгү күчтүү болот. Биз ошого жетишибиз керек. Мен бир эле мисал айтайын. Азыр бул миграция деген бул бүткүл аламдык проблема. Бардык өлкөлөрдө жүрүп атат. Ар кандай деңгээлде. Мындай окуядан четте калган саналган өлкөлөр бар, байкер өлкөлөр. Бир эле мисал айтайын. Мына ушул окуя Арменияда да болуп атат. Ушул окуя Балтика боюндагы республикаларда болуп атат. Эстонияда, Латвияда, Литвада да болуп атат. Европага кагылып атышат. Бирок ошол өлкөгө барып, биз алардын тилин билбей жашай албайбыз. Анткени алардын улуттук иденттүүлүгү, мамлекеттик иденттүүлүгү күчтүү. А биздин республикага ар түрдүү этностор келип кирип атат. Алар биздин тилибизди, маданиятыбызды сыйлагандар да бар, сыйлабагандар да бар. Ошон үчүн биздин улуттун иденттүүлүгүнүн тагдыры, мамлекеттин тагдыры үй бүлөдө чечилет. Үй бүлө институту күчтүү болуш керек. Эне мектеби күчтүү, кубаттуу болуш керек. Ушуга баарын чакырам мен. Чоң рахмат. Менин деле оюм ошол. Эң негизгиси ошо мамлекеттик тилди, анан мамлекеттик тил болсо мамлекет болот, анан улут болот дегендей, анан ошону түзүп турган эң биринчи милдетти ар бирибиз өзүбүзгө алышыбыз керек да. Мисалы үчүн өзүбүз ошо мамлекеттик тил боюнча чакырыктарды жасайбыз, иштерди аткарабыз, бирок балабызды алып барып орус мектебине беребиз да. Ошол себептен мындай ар бир нерсени биринчи өзүбүздөн баштап, анан башка адамдардан талап кылсак, анан айтып аткан баардык маселелердин баары өз чечилип, анан өзүнүн ордуна келет го деген ойдомун да. Улуттун өзөгүн түзгөн бул тил экендигин эске алуу менен мен ушу жыйынтыгында абдан суранаар элем. Кыргыз тилинин өнүгүшү, баланын жан дүйнөсүндө кыргыз тилинин орун алышына бир гана билим берүү тармагы жооп бере албайт. Кандай болгон күндө дагы ошондуктан ар бир жаран, ар бир үй бүлө, ар бир окуучу мына ошо тилге болгон мамилесин кичинекей кезинен калыптандырыш керек деп ойлойм. Урматтуу замандаштар, мына кыргыз тилине, мамлекеттик тилге түзмө түз келишип, ошолордун өнүгүшүнө, өсүшүнө чоң салым кошкон адамдарды биз чакырып, көп суроолорго жооп алдык деп ойлойбуз. Мына ушул адистердин айтканында чындыктын очогу турат да. Биз дайыма эле билим берүү министрлиги же тил комиссиясы иштебей атат деген суроо беребиз. Бул баардыгыбыздын жумуш экенин азыр мына бул жерде сүйлөшүп аткан адамдар дагы өзүбүз да муюп кулагыбызга куюп отурабыз. Негизи кыргыз деген ал өзү тили менен, дили менен, каада салты менен, маданияты менен кыргыз эл. Биз ушуну биз жоготпой алып жүрсөк деген гана тилек. Бизге келип маек берип убактыңызга бөлгөнүңүздөн чоң рахмат. Ылайым эле кыргыз элибиз өсүп өнө берсин. Сиздер дагы ушул мамлекеттик тилге өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Бардык иштерге сиздерге ийгилик каалайм. Рахмат сиздерге. Сиздердин ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Рахмат чакырганыңыздарга. Урматтуу замандаштар, ушу менен берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.